Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин иш жай эс алуу борборунун салтанаттуу ачылышында өздүк курам сапка тизимде баяндаган Жарым. Саламатсыңарбы жолдоштор? УКМКнын жаңы Кызыл Белес эс алуу комплекси ачылды. Аталган жай Чүй облусунун Аламөдүн районуна караштуу Ташмойнок айыл аймагында орун алган. Анын ачылуу иш-чарасына министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы генерал-полковник Камчыбек Ташиев, президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Азамат Осмонов, УКМК ардагерлери жана өздүк курам катышты. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бүгүн биз ушул мекенибиздин Ала тообуздун эң төрүндө жакшы жерде Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине дагы бир объектини ачып отурабыз. Бул объектибиз баарыбыздын ушу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде эмгектенген кызматкерлердин, ветерандардын, алардын үй бүлөлөрүнүн дем алуу жайы болуп эсептелинет. Биз мындай дем алуу жайына мына ушул акыркы эгемендик алганыбыздан бери 35 жылдан бери мындай дем алуу жайыбыз болгон эмес. Жалпы 19 гектар аянтты элеген комплексте эс алуу үчүн заманбап шарттар түзүлгөн. Анда ар биринин аянты 60 квадрат метрди түзгөн 15 эс алуу үйү курулган. Үйлөрдүн ичинде жатакана, ашкана, холл жана жуунуучу жайлар бар. Ошондой эле кыш мезгилинде лыжа тебүү үчүн мүмкүнчүлүктөр түзүлүп, 600 метрди түзгөн асма жол каралган. Өздөрү көрүп тургандай, тоодун башында баардык лыжа тепкенге ушундай келип шар түзүлүп атат, жайкысын келип үй бүлөсү менен эс алып деп мынакей коттедждердин баарын куруп коюптур. Абдан жакшы шарттар түзүлүп атат. Бул эми баягы акыркы убакытта көрүлүп аткан комфорттун бирөөсү деп турабы. Буюрса мындан 2-3 жыл мурда пансионатыбызды кандай жакшы деңгээлге жеткирип курду. Имараттар курулуп бүтүрдү. Бул кызматкерлерге иштеш гана калды. Билбейм, мындан башка кандай шарт түзүлүшү мүмкүн. Абдан жакшы шарттар түзүлүп атат. Эми баа заман өзгөргөнгө жараша бул шарттар да өзгөрүп атат да. Жаңы технологиялар пайда болуп атат. Жаңы автоматика баардыгы. Ошонго жараша мына биздин эс алуу борбору дагы ошол замандагы өзгөрүүлөргө жараша курулуп, балдарга аябай жакшы шарттар түзүлүп, иштегенге, эс алганга жакшы шарттар түзүлүп атат. Биз ошого ардагерлер аябай кубанычтабыз. Иш-чаранын жүрүшүндө Камчыбек Ташиев быйыл 2025 жыл мамлекетте, анын ичинде экономика багытында ири өсүштөр орун алып, коопсуздук кызматы тарабынан да ийгиликтүү жыйынтыктар болгонун белгиледи. Аны менен катар келерки 2026 жылы бул көрсөткүчтү дагы көбөйтүү максатында коюлган иш пландардын негизги багыттарына токтолду. Төрага мамлекеттин экономикасынын ийгилиги үчүн жаңы жылдын 1 январынан тарта өлкөдөгү ишкерлерди колдоо негизги приоритеттердин бири болоорун белгиледи. Мындан улам УКМК жана бардык укук коргоо органдары тарабынан ишкерлерди ар тараптуу текшерүүлөр токтотуларын маалымдады. Быйылкы жылдан дагы жакшы жетишибиз керек. Андыктан биз эмне кылышыбыз керек? Негизинен биз ишкерлерге жардам беришибиз керек. Бизнес жасаган адамдарга жардам беришибиз керек. Мына мен баардыгыңыздардын алдыңарда тапшырма коюп кетем. Эмдиги жылдан баштап 2026 жылдын 1 январынан баштап укук коргоо органдары, коопсуздукту сактоо органдары бирөөңөр дагы бир дагы ишкерди текшербешиңер керек. Ишкерлерди текшерүүнү токтотобуз. Ишкерлерге экономикалык чоң эркиндикти беришибиз керек. Туура ошол ишкерлердин арасында жанагы салык төлөбөгөн, контрабанда менен иштеген, мыйзамдарыбызды өтө орчундуу, олуттуу бузган адамдар болушу мүмкүн. Аларды биз даана точечный гана иштешибиз керек. Ал эми калган ишкерлерге бир дагы ишкерлерди текшербешиңер керек. Бул экономикалык жагынан. Ошондой эле келерки жылдан коррупция менен аяосуз күрөш уланарын белгиледи. Тагыраагы кайсы гана мамлекеттик орган, өзгөчө финансы, энергетика, тоо кен тармагында, калкты тейлөө борборлорунда жемкорлукка каршы текшерүү иштери кызуу уланмакчы. Мамлекеттин казынасына сол колун салган ар бир айыл өкмөттөгү жөнөкөй кызматкерлерден тарта жогорку чиновниктерге чейин жазага тартылаарын кошумчалады. 2026 жылдын 1 январынан баштап мамлекеттик органдарда иштеген, мамлекеттик органдардын ичиндеги уюшкан же болбосо өзүнчө бир отдельный
коррупциялык кылмыштарды ачышыбыз керек. 2026 жылдын аягына чейин мамлекеттик органдардын баарында коррупциялык элементтерди толук жойгонго аракет кылышыбыз керек. Бардык күч аракетибизди коррупция менен күрөшүүгө багытташыбыз керек. Себеби негизден акыркы маалдарда көптөгөн ишкерлерди, мамлекеттик органдарда иштегендер, жанагы уюшкан кылмыштуулук топторго байланыштуу деп туруп жоопко тарткан убактарыбыз көп болду. Туура алар байланышкан. Эми мындан ары ушул статьялар менен жоопко эч кимди тартпагыла. Уюшкан кылмыштуулук топко тиешеси бар деген статья менен эч кимди жоопко тартпашыңар керек. Эмне үчүн? Себеби уюшкан кылмыштуулук топтун өзү бизде жок. Кыргызстанда. Бүгүнкү күндө ошо уюшкан кылмыштуулук топту издеп да таппайсың. Демек алар боюнча алар менен байланыштуу болгон бир дагы ишкер же мамлекеттик органдын адамдары же башка адамдарды жоопко тартууну токтотушубуз керек. Андан көрө дагы бир жолу айтып өтөйүн. Биз бардык күч аракетибизди коррупцияны жоюу боюнча, айрыкча мамлекеттик органдардын арасындагы кызматкерлердин, жетекчилердин коррупциялык элементтерин жоюуга багытталышыбыз керек. Бул деген бир эле облустук жетекчилерге же болбосо мына бул центральный аппаратка эмес, ар бир райондук отделге тиешелүү болот. Мындан ары мен өзүм жеке ар бир райондогу коррупциялык кылмыштуулукка, коррупциялык элементтерге күрөшүү кандай деңгээлде жүрүп жатат? Жана ошонун жыйынтыктары кандай болуп атат? Ар бир районду өзүм текшерип чыгамын. Андан соң Камчы Бекташиев баш болгон коопсуздук кызматкерлери жана ардагерлер жаңы ачылган Кызыл Белес эс алуу комплексинин лента кесүү жөрөлгөсүн кылып, жалпы түзүлгөн шарттар менен таанышып чыгышты. Бир семьяга. Бир семьяга 4 адам. Бул да раздвигаться этет да. Деге жазылып бир семьяга жасалып болсун. Янында террасасы бар. Зараз 60 киши. Кафе тиги летний террасабыздагы баардыгы 60 киши келишти. Ошо единовременно ушунча кишилер толуп. Нурзада Сыдыкова, Кудайкалы Сомаралиев, регион Чүй облусу.